Африка сапары 26-күн. Сенегалдын визасын алгандан кийин велосипедимди жууп, майлап, сапарымды улантууга жап-жаңы болуп калды. 40 күн бою бир туугандай болуп калган кошуналарым Турциялык Эймен жана Юсуф, ошондой эле Нигериялык Абдулмалик менен коштошуу убактысы да келди. Родной деген жаргондун түркчөсү канка экен. Бири-бирибизди канка деп тамашалоо күндөрүбүз өттү. Бул адамдар жашаган жеримден аба ырайындай жалаң гана жылуу түстөрү менен эсимде калды. Андан ары 7 километр аралык өтүп Турция элинин элчилигине келдим. Адил Аби Турция элчиси менен тааныштырып, коштошуу уюштуруп берди. Капкара түрктөрдүн чайын ичкенче таанышып, бир аз сүйлөшүп отурдук. Турциянын Мавританиядагы элчилигине жана өзгөчө Адил Абиге тешеккүрлөр болсун, жардам колун сунуп, жакшы каалоо тилектерин айтышкандыгына чоң рахмат. Алдыга умтулууга дагы бир себеп болдуңуздар. Бул түрктөр менен Нуржан, Адлет шейхтер аябай сонун мамиледе экен. Нуакшотто түрк элдеринин биримдиги чындыгында мактоого арзыйт экен. Андан ары сааттын желеси 11 болуп, Гамбиянын элчилигине келдик. Визаны 3 саат күттүк. Бул виза сага бекер, белек болсун деп Гамбия элчилиги да кубандырды. Андан соң Нуакшоттогу баардык жакшы амалдарга, жакшы ойлорго түрткү болгон, бир туугандай болуп калган Адилет, Нуржан менен коштошууга убакыт келди. 6000 адамга ооз ачуу, азык-түлүк таркатуу, 600дөй балага Куран китептерин, тактайларын тапшырган. Жумуштарында камеранын артындагы баардык оор жумуштарды аткарган ушул адамдар. Бир аз толуп калганыма да ушул адамдар себепчи. Африкада ушундай мыкты инсандар менен жолугуп калам деп миң уктасам да түшүмө кирбейт болчу. Аллага миң мертебе шүгүр. Окууларыңыздарды ийгиликтүү аяктап, Кыргызстанда жолугууга Аллахым насип кылсын. Нуржан менен Адлеттин жанында бир аз илим алып, жакшылык жумуштарына боосун байлап, Алтынбек менен да коштоштум. Бардын башталышынан бери менин максатым Кейптаун болсо, Алтынбектики чоң максат табуу. Ниеттериң ишке ашсын. Кыргызстанга аман эсен кайтып, бул күндөрдү бир жылмайып эстейли. Сапарымдын жаңы бөлүгү башталды. Жаңы дем күч, башкача кырдаал, ошол эле Кейптаун жана башка ички кызыктын баары алдында. Чындыгында көзүң күйүп турат. Нуакшот шаары узун эле, толук чыгып кетишке аз эмес убактым кетти. Бул шаар жакшы эсте калды. Нуакшот шаарынан кийинки биринчи посттон ийгиликтүү өтүп алдым. Эмне үчүн ийгиликтүү десеңиздер, анткени дегенде менин визам 1 айдан өтүп кеткен. Ошон үчүн өткөндө Нуакшотто кичине көйгөй болду эле. Азыр болсо бул жакта посттон өтүп кетер дешти. Нуакшот шаарынын ичи демдүү, ысык аба ырайы болсо, чыгаар замат эле салкын жел 30 градустан өткөн ысыктыкты басып турду. Айлана чөйрө ээн талаага айланды. Сары кызгылт кумдуу дөбөлөр Сахара чөлүндө экендигимди эсетип турду. Саат 5-терде Нуржан шейх жасап берген баклавалар менен энергиямды толтуруп, кийинки шаарчага жетүү аракетимди жасадым. Нуакшот шаарынан 110 километр аралыкта болчу. Саат 2-де баштагандыгым бир аз оор болуп турду. Бирок мага ушунусу менен кызык. Саат 7-лерден өтүп, күн да аябай кооз болуп кирип кетти. Бирок жол теп-тегиз болгондуктан саат 8-де көздөгөн жерге жетип келдим. Шаарчанын башталышынан тамак аш алып, 1000 сомго аябай чоң конок үйүнө жатып калдым. Күндүн эсеби менен 120 километрдей аралык өтүп койдум окшойт. Ал эми сапаттуу, жогорку деңгээлдеги премиум класстагы фатир алуу үчүн Дубай турак жай комплексине кайрылыңыздар. Чоң рахмат. Африка сапары 27-күн. Күнүм Тигуан шаарчасынын борборунан башталды. Бул шаарчанын элинин баары эле көчөдө жүргөндөй эле сезилди. Мектеп курактуу балдары баары ойноп жүрүшөт. Эмнегедир мектеп жокпу деген ой келди. Базарда болсо кафе деле жок экен. Көпчүлүк жерлеринде шашлык сатышат экен. Баары эле шаардан чыга беришинде деп айтышты. Жумуртка менен курсагымды тойгузуп, суунун кампасын толтуруп шаардан чыгып кеттим. Айлана чөйрө аппак кумга айланды. Аппак кумдун үстүнө салынган аппак үйлөр өзгөчө көрүнүп турду. Ойдогудай уктап, курсакты тойгузгандан кийин албетте маанай жогору болуп сүйүнүп кетип бара жаттым. Нуакшот шаарынан кийин бир нерсе мени таң калтырды. Бул жаш балдар, кара жаш балдардын менден коркуп жаткандыгын эмнегедир сезип жаттым. Көптөрү жакындабай, жакындагандары колумду кармап учураша албай жатышты. Бүгүнкү күндүн аба ырайы өзгөчө болду. Африка сапарындагы эң ысык күн ушул болду окшойт. Бул жактан жол экөө бөлүнүп кетет экен. Бул жак болсо Росо деген чек арага экен. Ал жак кичине көйгөйлүү экен. Адамдар көбүрөөк ошол жактан өтөт экен. Ал эми бул жак болсо Жама деген чек арага.
Бул жакта Мавританиянын национальный паркы бар экен. Ушул жака кетип атам азыр бурулуп. Саат 12-лерден өткөндөн кийин 40 градуска жакындаган ысыктык болуп калды. Мен жатып калган шаарчадан кийин майда ашуулардын көптүгүн санынан адашып каласың. Аябай бат чачап жаттым. Жарым саат сайын бактардын түбүндө эс алууга аргасыз болуп жаттым. İnşallah. Dakar, Dakar inşallah. İnşallah. Dakar inşallah. Saat 5'lerden ötüp, жолдун боюндагы бактын төбөгө токтоп, 10 минутта эс алам деп 1 саатка уктап калыптырмын. 8 сааттык уйкуда эле эс алып калгандай болдум. Картаны ачып, жата турган жеримди карай баштадым. 1 километрден кийин аял чыкты. Дүкөнгө кирсем, кайнатылган жумурткалардын бардыгы кубандырды. Толуп калган таштандыларды таштабасам да болбой калды. Айлана чөйрө жашылдана түштү. Андан ары дагы 3 километр жол күтүп турду. Шаарчабы же айылбы жакшы түшүнбөдүм. Бирок базарында баарын тапсаң болчудай. Тамак аш, сууну толтуруп, чыгып кетүүнү туура көрдүм. Жаш кыздары сөзгө тартып, белек сурамай адаты бар экенин байкадым. Күн батып баратты. Чатырымды тиккенге жай таппай жаттым. Айлана чөйрө теп-тегиз тала, көптөгөн малдардын издерин байкап жаттым. Бир зор бурулушка жеткенде посттон токтотушуп, паспортумду сурашты. Ушул жака чатырымды тиксем болобу десем, үйдүн ичине эле жатып алсаң болот деп айтты. Күн аябай оор, бүтүшү аябай сонун болду. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат.